Саламатсызбы? Бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин ушул сизге келгенибиздин эң биринчи себеби сиздер мынакей Рамазан айында Египеттеги ушул Газа тилкесинен жабыркаган элге Кыргызстандын атынан жардамдарды жеткирдиңиздер. Негизи ошол жерге жардамдарды жеткиргениңизде кандай абал ал жердегичи? Ушул жердеги элдин абалы кандай? Биз командабыз менен 3-чү ирет Египтте болуп келдик. Гуманитардык жардамды жеткизели депчи. Анан акыркы жолу Рамазан айында Каир жана башка чек ара Газа менен Египеттин чек арасында дагы болуп келдик. Абал аябай мындай азыр айта албайбыз да, анткени бияктан карасак башкача, бирок элдин арасында жүрүп, алардын жашоо көйгөйлөрүн угуп, жаракат алган адамдарды көрүп, кичинекей бөбөктөрдү качып келген качкындарды көрүп, алардын шарттарын көргөндөн кийин өзүбүздү башкача сезип калдык да, аябай жүрөктөр ооруп, бир заматта эле мына канчалаган эл үйсүз, жерсиз жана үй бүлөсүз оор абалда калып калышты, блокадада да. Анан ошондуктан ар бир биздин барышыбыз бул жүрөк оорутуугандай маселе да. Ошол жардамды алып баратканда жолдо тоскоолдуктар болгон жокпу, кыйынчылыктар болгон жокпу, чектөөлөр болгон жокпу? Биринчиден азыр баары эле эл аралык уюмдар, фонддор көбүнчөсү Египеттен тамак аштарды, керектүү нерселерди сатып алып, ошол жерден Газа тилкесине жөнөтөт да. Анткени азыр Газа тилкесине бир эле жол бар да. Бул бир КПП, бир пункт, Рафах деген КПП бар. Ошол жактан Египеттен Газа тилкесинен кирет да. Анан көбүнчө фонддор ошол жерден эле сатып жиберет, анткени тез арада жетиши мүмкүн жана ыңгайлуу да. Кээ бир өлкөлөр, эми бай өлкөлөр десек болот, алар өздөрү деңиз аркылуу Түркия 8-чи ирет чоң гуманитардык жардам деңиз катары алып келди, жана башка өлкөлөр катар самолеттор менен ушул чек арага алып келип, ошол жерден Газа тилкесине жиберет да. Бирок азыр абалды карасак, азыр бир эле жол бар да Газа тилкесине, бул Египет тараптан. Биз алган нерселер, бизде фонд партнерлор дагы бар ошол Египетте. Анан баары алып аткан нерселер бул границада, чек арада көзөмөлдөп, анан бул баардык списоктор уже такталган да. Анан биз алган коробкалардын ичинде бул эң керектүү тамак аштар бар да. Бул консервалар, ичинде консервированный эттер бар, жана ун, кумшекер, кант, ошондой макарон, май. Ушул бир коробка мүмкүн бир үй бүлөгө бир 3-4 күнгө жетиши мүмкүн да, эң керектүүсү. Анан дагы айтып кетчү нерсе, мен айттым, биз командабыз менен 3 ирет Египетте болдук. Биринчи ирет биз ошондой продуктовый азык-түлүк менен толтурулган коробкаларды жөнөттүк, жана одеялдарды жөнөткөнбүз, анткени кыш болчу да, суукта. Экинчи ирет дагы тамак ашты жөнөттүк, жана 3-чү ирет Рамазан айында биз ооз ачууларды качкындарга уюштуруп, тамак аш, бир фура тамак аш жөнөттүк, жана ифтарларды, ооз ачууларды тиякта уюштуруп, Газа тилкесинен качкындарга азык-түлүк менен коробкаларды бердик, жана Кыргызстандан алып барган белектерди тапшырдык.
жана акчалай дагы жардам бердик да. Андан катары биз биринчи жолу ушул мен жаңылбасам керек ушул СНГ мамлекеттерден биздин группа Палестинанын элчилиги менен Египтеги чек арага чейин барып келдик да. Анан ошол жерде эки госпиталдарды зыярат кылып, жаракат алган Газа тилкесинин жарандарын зыярат кылып, аларга дагы мындай биздин атыбыздан, кыргыз элинин атынан дагы кичинеден акчалай жардам берип келдик да. Биз мындай да ошол кайрымдуулук жардам десе, биз ошо видеодон, сүрөттөрдөн көрөбүз да, мындай КАМАЗдар менен барып аткан тамак аштарды жардамдар. Демек ошол чек ара тилкесинен эле ошол жерден сатып алынат, бардыгы, көпчүлүк нерселер. Анан сиз өзүңүз да жүргөн видеолорду биз көрдүк, тасмаларды, сүрөттөрдү көрдүк. Сизге эң бир аянычтуу нерсе эмне болду ошол жерде? Качкындардын абалы бул түшүнүктүү, бирок эң ошол жүрөк ооруткан нерсе эмне болду? Эң жүрөк ооруткан нерсе бул мисалы ошол эле качкындар, кичинекей балдар өздөрүнүн видеолорун көрсөтүп, согушка чейин жашап аткан үйлөрүн, үй бүлөлөрүн, мындай өзүнүн жерин көрсөтсө, ошол аябай оорута турган нерсе экен да. Анткени баары эле согушка чейин эч ким ушундай болот деп ойлобостон мектепке барышкан. Анан палестиналыктар негизи өзү араб өлкөлөрдүн арасында эң билимдүү болуп эсептелинет да, эң билимдүү калык деп. Анан баары эле ошол жакшы мектептерге барып, канча хафиз болгон Газа тилкесинде да. Анткени биз деле бир новость жазганда, ошол сентябрда 1000ден ашуун хафиз чыккан. Ошол эле сентябрда канча университеттер болгон, больницалар болгон да. Анан азыр элчи менен сүйлөшүп келсек, элдер менен сүйлөшүп келсек, 80% баардык инфраструктура жок болду да. Эч нерсе жок, 80%. Баары жер менен мындай тегиз болуп, эч нерсе жашоого дагы ыңгайлуу эмес да. Анан экинчи тараптан карасак, бул азыр калк блокадада да. Бул эң оор абал да. Анткени мына жарым жылдан ашты, ушул кичинекей жерде, кичинекей ушундай тилкеде же адамдар же кача албайт, же кире албайт, же эч нерсе кыла албайт да. Суусуз, свети жок, суу жок, баардыгы жабылган, күндө бомбалар атылып атса, азыр ушундай убакыт болуп атат, даже тамагы жок, нансыз, ошол ачкачылыктан көп кичинекей балдар кайтыш болуп атат да. Ошолорду көрүп, эмнеге 21-кылымда ушундай акыбал болуп атат деп аябай жүрөгүбүз ооруп келди да. Анан больницаларда, полевой госпитальдарды деле көрүп келдик. Канчалаган улгайган апалар жакта мындай больницаларда кичинекей умуркайлар бар экен. Мынтип карасаң, денелери таптаза, бирок ошол бомба түшкөндө ошол токсичный веществолор мындай өпкөлөрүнө кирип кетип, же мына чаң толуп ичине, азыр баардыгы дем ала албай кислороддо жатышат экен да. Андан тышкары дагы бул азыр элдин психологиялык акыбалы дагы мындай айтат да, эми билбейм, баары жок болду, 80% эч нерсе жок, бирок адамдарды ушул психологиялык жактан калыбына келтирүү дагы бул оңой эмес депчи. Азыр эң кыйналып аткан эл азыр ушул Газа тилкесиндеги палестиналыктар болуп атат да. Сиздер жардамдарды кандайча чогулттуңуздар? Анан биздин ошол бийлик тараптан дагы жардам болду, ошол Палестинага деп жардам бөлүп берген учурлар болду.
биз дайыма эле айтып келебиз, ушул биздин президент Садыр Нуркожоевич ушул өлкөлөрдөн, Орто Азиянын өлкөлөрдөн биринчи болуп демилгени көтөрүп, гуманитардык жардам берели деп өзүнүн атынан гуманитардык жардам жөнөткөн да Палестинагачы. Ал гуманитардык жардам биз угуп көрүп аттык. Газа тилкесине кирген, биздин МЧС дагы ушул жака чейин жиберип, Кыргызстандын атынан кирген да. Андан тышкары дагы азыр биздей көптөгөн фонддор дагы ошол Египетте иштеп атат, газалык элине жардам берели депчи. Анткени азыр Бириккен Улуттар Уюмунда дагы азыр айтылып атат, Газа тилкесине биз жардамды токтотпошубуз керек депчи. Анткени азыр гуманитардык кризис болуп атат да. Анан ошондуктан көптөгөн эле фонддор биз көрүп аттык, Туркиядан жана керек болсо ошол эле Норвегиядан, Англиядан, Пакистандан, Индонезия, Малайзия баардыгы азыр ошол жерде аракет кылып атат да, күнүгө мындай жардам жиберели депчи. Анткени 2 миллиондон ашуун калк азыр эч нерсеси жок, Газа тилкесине блокадада отурат да. Анан күнүмдүк ошол эле нан керек, ошол эле тамак керек, баарына эч ким азыр иштебейт, эч нерсе иштебейт. Анан кирип аткан ошол жардам баарына жетиштүү эмес да. Анткени согушка чейин баардыгы иштеп жатканда күнүгө 500дөн ашуун чоң фуралар кирген экен да, кирип турган экен. Азыр болсо мына согуш болуп атат, эч нерсе жок, мүмкүн күнүгө 100 фура кирет, кээ бир убакта 20 фура кирет, кээ бир убакта эч нерсе кирбейт. Мына азыр көрүп атабыз, Газанын түндүгүндө 4 айдан ашты, ошол жакта 300 миң, 400 миң адам калып калган да түндүктө. Аларга эч бир дагы гуманитардык жардам жетпей жатат да ошол жака. Анткени көбүнчө качкындар, калк азыр түштүк жака келишкен. Анан ушул граница жака, баардыгы азыр граница жагында топтолгон, бирок ошол түндүктө 400 миңдей адам, кичинекей балдар азыр ачкачылыктан кайтыш болуп атат да. Абал аябай мындай кырдаал, аябай оор болуп атат. Анан гуманитардык жардам дагы киргенге дагы мындай көп эле немелер бар да, киргенге көп эле кыйынчылыктар дагы болуп атат. Элен айым, бизге ушундай көңүл бөлгөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте бул кайрымдуулук иши, бул өтө чоң сооп иш. Мына ушул иштериңиздерге Алла жеңилдик берсин, ийгилик берсин, сиздердин да ишиңиздер алдыга жыла берсин, жүзүңүздөр жарык болсун, үй бүлөңүздөргө бак бачылык каалайбыз. Саламат болуңуздар.